Тоо-Кент тармагында геологиялык чалгындоо иштерин алып барган компаниянын жетекчиси Вячеслав Исаев азыр үй камагында. Убагында Ысык Ата районунун бюджетине эң көп салык төгүп келген ишкер салык кызматынын инспекторуна $15.000 пара берүүдөн баш тарткан үчүн кыйноолорго кабылганын айтат. Көптөгөн соттук териштүүлөрдүн кесепетинен ишканасы жабылганы турат. Ири чыгымга учурап, карыздары да көбөйгөн. 260тан ашык адам жумушсуз калды. Налоговая инспекция, разбираясь с каким-то другим предприятием, обвинила нас в том, что мы... Соттук териштирүүлөргө байланыштуу 4 жылдан бери иштебей токтоп турабыз. Ага байланыштуу тендерлерге да катыша албайбыз. Компания кудуретсиз болуп калды. Салык кызматы башка бир ишкананын ишин карап, биздин ишкананы жасалма документ менен иш алып баргансыңар деп айыптап чыкты. Сырттагы -2 градустук суукка карабай, бул жердеги суунун температурасы 25 градус жылуу. Ошондуктан бул жерде аба минтип такай бууланып турат. Бул жерде жалпы балыктын саны 35.000 болсо, алардын 2,5 миңи кара икраны өндүрүү үчүн тандалып алынган. Бир балыктын салмагы 10 килограммдай, андан 1 килограммдай кара икра алынат. Жакшы эме сапаттуу икра деп эмелерини заключенияны алдык. Быйыл болсо буюрса 1,5 тоннагача кара икра иштеп чыгарабыз. Ошентип алгачкы жолу өлкөдө балыктын икрасы өндүрүлө баштады. Эң башкысы ата мекендик азыкка суроо талап жогору, сапаты да мыкты. Мындан улам чарба кожоюндары ички рынокты камсыз кылуу менен бирге экспортко чыгууну көздөп жатышат. Экспорт жолго коюлса, бара-бара икраны өндүрүү жылына 5-6 тоннага чейин жеткирилет. Бирок укук коргоо жана фискалдык органдардын негизсиз текшерүүлөрү чарбадагы бул илгери үмүттү артка тартып келүүдө. Өткөн жылдын жарым жылында эле Ринат Досаевдин балык чарбасына 20 жолу текшерүү келген. Ишкер Кыргызстандын балык чарба ассоциациясынын жетекчиси жана бизнесмен катарында. Бул гендерди кескен көйгөйдү мамлекет башчыга түз жеткирди. Себеби Досаев өнөр жай жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча комитеттин мүчөсү дагы. Если написано любое заявление или юридическим лицом. Салык кызматы, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекция, каржы полициясы, ветеринардык кызмат, кандай текшерүүчү орган болбосун баары келип текшерүү жүргүздү. Ринат Досаев сыяктуу укук коргоо жана фискалдык органдардын жөнсүз текшерүүлөрүнө кабылган ишкерлер арбын. Мамлекеттик органдар менен бизнес өкүлдөрүнүн башын бириктирген аянтчада ишкердикти өнүктүрүүдө тоскоолдук жараткан дал ушул маселелер кезектеги жолу ачык талкууга салынды. Бул өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин өнөр жайды жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча комитетинин экинчи жыйыны. Комитет мамлекет менен бизнес коомчулуктун маанилүү маселелерин чечүү үчүн ортодогу пикир алышуучу аянтча болот деген максатта президент Сооронбай Жээнбековдун 2018-жылы кабыл алган жарлыгы менен түзүлгөн. Талдоочулардын айтымында тармакты артка тарткан көйгөйлөрдү чечүүдө бизнес бул аянтчадан пайдаланып калууга тийиш. Тараптардын сунушу демилгелерин эске алуу менен ишке аша турган чечимдер инвестициянын келишин, өнөр жай тармагын өнүктүрүүнү шарттайт. Деги эле соңку жылдары мамлекет ишкерлер менен инвесторлорго жагымдуу шарт түзүүнүн аракетинде. Айыл чарба продукциясын кайра иштеткен ишканалар үчүн кошумча нарк салыгы 80%га кыскартылды. Айыл чарба кооперативдери, соода логистикалык борборлор, машина трактордук станциялар үчүн мүлк салыгы 50%га азайтылды жана пайда болгон салыктан таптакыр бошотулду. Элетте ачылган жаңы өндүрүш ишканалары 5 жылга салыктын 4 түрүнөн кирешеге, пайдага, жерге, мүлккө болгон салыктан бошотулду. Жеңил өнөр жай тармагында 50дөн ашык кызматкер бар ишканалар үчүн киреше салыгы азайтылды. Ар бир кызматкер мурда орточо эсеп менен 1500 сом төлөп келсе, эми орточо алганда 400 сомдон төлөйт. Ушул эле ишканалар үчүн социалдык төлөмдөр да 27%дан 12%га чейин азайды. Административдик жолтоолорду азайтуу багытында бир катар иштер аткарылды. 2021-жылдын январь айына чейин ишкердик субъекттерди текшерүүгө 2 жылга убактылуу тыюу салынды. Бирок баары эле ойдогудай эмес. Мамлекет мына ушундай салыкты төмөндөтүү сыяктуу бизнести илгерилетүүгө шарттарды түзгөнүнө карабай, ишкер чөйрөнүн дагы деле нааразычылыктары арбын. Өзгөчө ашыкча текшерүүлөр токтобой жатканына өнөр жай жана ишкердикти өнүктүрүү комитетиндеги бизнестин өкүлү Аскар Сыдыков ишкерлерди эмнелер түйшөлтүп жатканын ачык билдирди. Бул жагдайларды түшүнүктүү жана жеткиликтүү көрсөтүү максатында баяндама көз карандысыз эл аралык уюмдардын иликтөөлөрү менен коштолду. Инвестиция жана мүлкүнүн коопсуздугуна ишенич жок, эрлик жок азыр. Ишкердин ар намысына шек келтирген жагдайлар көбөйүп баратат. Ошондой эле укук коргоо, фискалдык жана сот органдардын адилетсиз мамилеси дүйнөдө эң ири 4 рейтинг болсо, экономика боюнча ошонун бирөөсү. Ошонун ичинде өзгөчө бир жеке менчикти коргоо боюнча көрсөткүч бар.
Биз ошол көрсөткүчтө ортодон төмөн орунда калып калдык. Дал ушул инвестициянын жана мүлктүн коопсуздугуна ишенимдин жоктугу, укук коргоо, фискалдык жана сот органдарынын адилетсиз мамилеси, мунун баары бизнести коррупцияга түртүп жатканы белгиленди. Анын кесепетинен темир тор артына түшкөн да ишкерлер жок эмес. Натыйжада өлкөдөн чыгып кеткен ири инвесторлор дагы бар, деди Сыдыков. Кысым басым жасаган ыкмалар көп. Ошолордун жыйынтыгында албетте көп учурда ишкер төлөйт. Ошол акчасын төлөйт. Кайра эле атайын эсеп аркылуу депозиттик эсепке түшөт. Анан укук коргоо органдардын баягы жыйынтыктары жакшы чыгат. Мына ушунча акча түштү деп. Же болбосо ошолорго баш ийбей сотко кайрылса, сотто дагы көбүнчө учурларда адилеттүүлүк таба албайт. Ошондуктан бул схеманы мындай туңгуюк жабык айлампа деп койдук. Анткени чыгат турган жолдор табылбайт. Укук коргоо жана фискалдык органдардын жөнсүз текшерүүлөр болбосо, бизнесин илгерилетип, ак ниет иштейм деген ишкерлер арбын. Мындан улам бизнес чөйрөнүн өкүлдөрү мамлекет башчыдан эгер текшерүүгө негиз боло турган жагдайлар жок болсо, текшерүү жүргүзүүгө уруксат берилбесе деген сунуштарын беришти. Суды в значительном большинстве случаев применяют меру пресечения, связанные с ограничением свободы. Ишкер камакка алынганда Крим авторитеттер жана укук коргоо органдары тарабынан пара берүүгө мажбурлоо тобокелдиги жогору. Жазык процесстик кодексинде экономикалык иштерди кароодо кайсы жагдайларда камакка алууну чектөө койгон ченемдер жок. Ошондуктан экономикалык кылмыштарды жана жоруктарды декриминалдаштыруу үчүн сунуштарды даярдоо боюнча жумуш тобу түзүүнү сунуштайбыз. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдун маалыматы боюнча өткөн жылы жарандардан мамлекеттик органдардын кызмат адамдарына карата чара көрүү жөнүндө даттанууларынын жана өтүнүчтөрдүн негизинде 14 материал кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Анын 50% тергөө органдарынын өндүрүшүндө турса, калганы сотко жиберилген же кыскартылган. 2019 жылы жеке ишкерлерге карата укук коргоо органдарынан башкы прокуратурага 1258 текшерүү өтүнүчү келип түшкөн. Анын 1183-ү укук коргоо органдары тарабынан текшерүүгө алынган. 75 өтүнүчкө текшерүүгө уруксат берилген эмес. Эгер бир ишкер жанагы салык төлөй албай атса, же болбосо башка ишкерлер менен ортодо чыгып кетип атса, бул деген сот чече турчу нерсе, улуттук инспекция чече турчу көйгөй да. Бирок бул бир дагы себеп менен күч органдарына, ГСБК болобу, же болбосо ГКМБга болобу өтпөш керек. Эмнеге дегенде бул органдар ушунча үй бүлөгө жумуш берип, үй бүлөнүн немеси жана зарплатасын төлөп берип аткандан кийин, салык төлөп берип аткандан кийин ортодо бир түшүнбөчтүк чыгып кетсе, ал ишкерди барып туруп отуруп камакка алып койгон, бул албетте туура эмес нерсе болот. Ишкерлердин айтымында кодекстерге ылайык кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине ишкердикке байланыштуу каттоого алынган арыздарга укук коргоо жана фискалдык органдар ага байланыштуу иш алып барууга милдеттүү. Мындан улам көп учурда негизсиз текшерүүлөр орун алууда, дейт. Бирок жыл башында ишкерлердин мерчемделгенден тышкары текшерүүгө мораторий жарыяланган. Ошол себептүү тиешелүү органдар тарабынан текшерүүлөрдүн саны кескин азайды. Ишкердик субъектлер бүгүнкү күндө 11 мамлекеттик орган тарабынан текшерилет. Соңку жылдары бизнести текшерүү багытында ишкерлердин пайдасы үчүн оң жылыштар байкалган. Тактап айтканда текшерүүлөр 8 эсеге азайган. Эгер 2018 жылы 28209 текшерүү жүргүзүлгөн болсо, былтыр 3435 текшерүү болгон. Демек, бул көрсөткүч текшерүүлөр 25000ге азайганын далилдеп турат. Экономисттер мамлекеттик органдар менен бизнестин ортосундагы мына ушундай көзмө-көз сүйлөшүүлөр бир катар маселеге чекит коет деген ойдо. Себеби буга чейин ачык талкуунун жоктугунан компанияларды саануйга айландырып алган укук коргоо жана фискалдык органдардын жөнсүз текшерүүлөрүнүн айынан бир топ ишкана жабылып же кудуретсиз болгон. Мындай абалга кептелген компаниялардын так саны деле белгисиз. Бизнести жалаң эле баягы текшерген фискалдык органдар эмес. Бизнестин тегерегинде криминалдар да бар. Салык салып коет. Ай сайын баланча берип турасың деп. Бизнести коргоп, бизнести өнүктүрүп алсак, мамлекет тез эле өнүгүп кете турган болчу. Кичинекей мамлекетпиз. Ошол жанагы ок менен аткан каргадай болуп, бизнесмендер өзүнүн менчиктерин чыгарып кетип аткан да ошолдон. Сөз чынынан бузулбайт демекчи, Өнөр жай жана ишкердикти өнүктүрүү комитети бизнес маселени кабыргасынан коюп чече турган жакшы аянтчы болду, дейт экономисттер. Чече турган маселелер болсо бар. Жабыла көтөргөн жүк жеңил. Албетте ачык айтылган көйгөйдү чогуу чечүү да жеңил болот. Кыргызстанда орто жана чакан бизнес экономиканын кыймылдаткычы болуп эсептелет. Өзгөчө ЯЭПке кошулганы ишкерчиликтин бул түрү мыкты өнүктү.
Бул максатта атайын жеңилдетилген насыялар берилип жатканы белгилүү. Талдоочулардын пикиринде бизнеске ыңгайлуу шарт, жагымдуу инвестициялык абалды түзүүгө мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков өзү да кызыктар. Албетте, бул жагдайлар экономиканы чыңдоону шарттайт. Мындан улам президент буга чейин да мамлекеттик органдардан бизнестин ачык иштешине жолтоолор жоюлушу керектигин бир нече ирет белгилеген. Бул жерде президент эң маанилүү маселени көтөрүп атат. Бул өтө саясий, экономикалык мааниси бар маселе. Анан баягы бизнесмендерди элдин баары баягы машина минип, анан бир үйүн салып алса эле булар жыргап аткан экен дегендер көп. Анан жанагы келип айына баланчадан төгөсүңөр деген салык кылган туура эмес. Реалдуу иш болсо, реалдуу конфискация болсо ошондон түшкөндөй кылыш керек да. Анан булар мелдеш кылып алышты. Биз баланча миллион котордук, биз баланча эме кылып алдык деп. Мындан улам өлкө башчы укук коргоо жана сот органдары менен бизнестин ортосундагы мамилени жакшыртуу үчүн реформаларды ишке ашыруу, инвестициялык абалды жакшыртуу боюнча бир катар тапшырмаларды койду. Бул максатта инвестициялык карта иштелип чыкмай болду. Мыйзамдарга өзгөртүү толуктоолор киргизилип, сот системасында каралып жаткан инвестициялык чыр-чатактарды жөнгө салуу чараларын жакшыртуу зарыл экени белгиленди. Муну менен катар президент көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу максатында ишкер чөйрөнү ачык, мыйзамдардын талабын сактоо менен иштөөгө чакырды. Инвестициялык климат жакшыртуу боюнча жаңы милдеттер тууралуу айта кетейин. Инвестор менен болгон байланыш күчөтүүчү мына билесиңер, анын максатында бизнес аккачы институт түзүлдү. Эми ушул институт тезирээк кандуу иштеп кетиш керек. Аны үчүн өкмөт тийиштүү мыйзам база иштеп чыгып, аны тезирээк ишке кириш керек. Ошондо бизнес аккачы институт дагы мына иштей баштайт. Билесиздер, мына жаңы киши келди, Уриса Бушке дагы биздин үмүтүбүз абдан чоң. И орун басар болуп дагы абдан тажрыйбалуу адамдар мына шайланып бекитилди. Андан тышкары региондорго чет өлкөлүк инвестициялар тартуу максатында түшүнүктүү, ыңгайлуу жана стабилдүү эрежелерди бекитип, инвесторлор үчүн бирдиктүү терезени тез арада ишке киргизүү талап кылынат. Биз бизнеске шарт түзүп бергенге аракеттерди жасайбыз. Анын үчүн мен баш болуп мына президенттин аппараты, тиешелүү мамлекеттик органдар, мына биз ачыкпыз, айкынбыз, силер менен сүйлөшкөнгө, маселени чечкенге, бардык проблемаларды чечип, бизнеске шарт түзгөнгө. Биз мына даярбыз. Бирок экинчи аны эске алып койгула. Бизнес дагы өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек. Өзүнүн вазифасын сезиш керек. Көмүскө экономикадан чыгыш керек. Ачык айкын болуш керек. Салыктарын толук төлөгөндү үйрөнүш керек. Толук төлөгөндү. Силерден бир гана талап коюлат. Ачык, айкын иштегиле, көмүскөдөн чыккыла, болгон салыкты толугу менен мамлекетке төлөгүлө. Өнөр жай жана ишкердикти өнүктүрүү комитетинин экинчи жыйынында берилген тапшырмаларга ылайык милдеттенмелер мүчөлөр тарабынан да ыкчам колго алынат. Аскар Сыдыковдун айтымында мыйзамдарга талдоо жасалып, сунуштарды иштеп чыгуу каралууда. Ошол учурда коюлган тапшырмалардын аткарылышына да такай мониторинг жүргүзүлүп турат. Кайсы рекомендациялар, сунуштар аткарылды, кайсылар аткарылган жок. Бирок жыйындан мурундагы биз бүгүнкү кабыл алынган жанагы инвестициялар боюнча мыйзамдарын талдап чыгуу, ошолордун негизинде сунуштарды иштеп чыгуу дагы биздин планыбызда. Эмки жыйынга Кудай буйрса биз ошол сунуштарды алып чыгабыз. Соңку жылдары бизнес менен мамлекеттик органдар бетме-бет отуруп, бир топ маселелер четинен жөнгө салынып жатат. Өнөр жай жана ишкердикти өнүктүрүү комитетинин кезектеги жыйыны буга далил. Башкы артыкчылык ишкердикти өнүктүрүүдө жаралган тоскоолдуктар менен көйгөйлөр жеринде чечилип жатканында. Бизнестин үнүн уккан мамлекет башчы маселени дароо жеринде чечүүгө тапшырма берүүдө. Мындай мамиле өз кезегинде экономиканын чыңдоого, экспорттун көлөмүн көбөйтүүгө өбөлгө түзөт. Нургүл Жумабекова, Эсен Турабы, Кээв, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.